Баткен облусунда өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу жумушсуз жүргөн жарандар көп. Мындан улам үй бүлө багуу үчүн чет жактарга жумуш издеп кеткендердин саны арбын. Негизинен Орусия өлкөсүнүн курулуш тармагында эмгектенип, өз ишин мыкты билсе да атайын кесиби боюнча тастыктоочу документи болбогондуктан маянасы да аз төлөнөт экен. Саат 5-тен кебирде 10-12 иштей беребиз. А берги документи барлар саргы саат 8-ден 5 иштейт болду. А биз ошо 25 миңди алыш үчүн немеден ишти бүткүчө уже короче эме кылат да, манан бүтүргүлө аяк дейт да. А бери документтарын эмедегилер ушу 8-ден эмегече 5-кече иштейт, кетише берет. А улар зарплатасы нормально 45 эuro. Мындай эмгек мигранттары өз өлкөсүндө атайын кесип үйрөтүүчү окуу жайлардан билим алышып, сертификатка ээ болушууда. Бул документтин жардамында мурда иштеп жүргөн жеринде эле 2 эсе көп маян алышат экен. Мындан улам сырттан акча таап келүү үчүн окугандар да бар дейт Баткен шаарындагы кесиптик лицейдин директору. Эмгек рыногун талабына ылайык кесиптер даярдалып атат. Мисалы үчүн электр ширетүүчү, ашпозчу, тигүүчү, ушуларды окутат. Булардын арасынан энди мындай мониторинг жүргүзгөндө баягы анкета толтурат. Ошондо арасынан кыздар балдарыбыз бар. Баягы тышкы миграция боюнча, мисалы үчүн Россияга, Казакстанга барып иштейбиз дегендер. Окуу мөөнөтү 1 айдан 3 айга чейин. Бул окуу мөөнөтү бүткөндөн кийин квалификациялык экзаменди тапшырышат. Анан биз мамлекеттик стандарттагы сертификат беребиз. Бул сертификатыбыз бардык СНГга жарайт деп айтсам болот да. Ал эми Прибалтикага гана өтпөйт. Украина, Латвия, Литваларга өтпөйт. Гүлбарчын Ермакова да буга чейин Москва шаарында эмгектенип жүргөн. Бирок адистик билими жок болгондуктан иштеген жеринде кыйынчылыктарга кабылганын айтат. Эми болсо бул жерден ашпозчулук кесипти үйрөнүп, кайрадан Москвага кетүүнүн аракетинде. Мен мурда Москва шаарына барганда кыйын эле болгон, мага бир жуманын ичинде мага торт жасаш өтө кыйын болгон. Себеби менде билимим жок болгон. Азыркы учурда мен ушу ашпозчулук кесипте окуп, торт жасаганды, кондитердик азыктарды жасаганды үйрөнүп, буюрса сертификат алсам, кийин барганда мага жеңилирээк болот. Расмий маалыматтар боюнча Баткен облусундагы мигранттардын саны 33 миңди түзөт. Бирок тактай келгенде бул көрсөткүч 2-3 эсеге көбөйүшү мүмкүн. Анткени бардык эле мигранттар каттоодон өткөн эмес. Мындан сырткары азыркы учурда облус боюнча мигранттар менен иштеген бир да кызмат жок. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.